Урматтуу мекендештер, мына 14 апрель 2020 жылга карата маалымат берип коеюн. 14 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына жаңы 11 учуру катталды. Бишкек шаарынан 8, Чүй областында 1, Жалал Абад областында 2 бейтабыз бар. Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы 430 учуру катталып атат. Анын ичинде Жалал Абад областында 93, Ош областында 128, Ош шаары боюнча 59, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 77, Баткен областында 5, Нарын областында 34, Ысык-Көл областында 6 учуру бар. Бир сутка ичинде Жалал Абад областынын Ала Бука аймактык ооруканасынан мурда COVID-19 диагнозу тастыкталган 4 бейтап стационардан чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 71 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Жаңы жалпы катталган учурлардын ичинен 200 аял киши, 200 эркек, жаңы катталган учурларда 6 аял киши, 5 эркек бар. Жаш курагы боюнча алып келсек, 15 жашка чейинки балдар 40, анын ичинде 1 жашка чейин 3, 16 жаштан 19 жашка чейин 12, 20 жаштан 35 жашка чейин 106 бейтап бар, 36 жаштан 55 жашка чейин 162, 56 жаштан жогору тургандар 110 бейтап бар. Жалпы бардыгы 430 бүгүнкү күнү катталган учур. Ооруканага жаткырылгандардын абалы: стационарда 354 адам бар, оор абалда жатканы 13, реанимация жандандыруу бөлүмдөрүндө бүгүнкү күнү 9 оорлубуз жатат. Орточо абал жана канааттандырарлык деп 341 бейтап бар. Жалпы чыгарылганы 71, каза болгондор 5 боюнча туруп атат. Изилдөөгө келип түшкөн анализдердин саны 27013, жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 26147, ПЦР тест менен сутка ичинде жүргүзүлгөн изилдөөлөр 1019. Бул жерден жакын байланышта болгон биринчи категориядагы контакттардын саны 1417 бүгүнкү күндө биздин көзөмөлдө туруп атат. Жана экинчи категориядагы байланыштар 5683. Кыргызстан боюнча обсервацияда 974 адам көзөмөлдө болуп, ошол жерде жатышат. Рахмат. Мүмкүн болсо расмий тилде. Уважаемые соотечественники, послушать информацию на 14 апреля 2020 года. На сегодня в республике зарегистрировано 11 новых случаев, подтвержденных COVID-19. Из них в Бишкеке 8, в Чуйской области 1 и в Джалалабадской области 2 случая. В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 430. Из них в Джалалабадской области 93, в Ошской области 128, в городе Ош 59, в Чуйской области 28, в Бишкеке 77, в Баткенской области 5, в Нарынской области 34 и в Ысык-Кульской области 6 случаев. За сутки из стационара выписано 4 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. В Джалалабадской области это Алабукинская территориальная больница. При выписке результаты анализов полностью отрицательные. Таким образом, за все время, когда наблюдается вот это эпиднеблагополучие, выписано с выздоровлением по стране 71 пациент. Из зарегистрированных положительных случаев 230 это женщины, 200 мужчин. Среди новых случаев 6 женщин и 5 мужчин. По распределению по возрасту: дети в возрасте до 15 лет 40 было детей, из них до года 3 детей, от 16 до 19 лет 12, от 20 до 35 лет 106, от 36 до 55 лет 162 у нас пациента, 56 и старше
110. Таким образом, у нас по стране зарегистрировано 430 подтвержденных случаев COVID. Состояние госпитализированных. На сегодня в стационарах у нас находится 354 пациента. В тяжелом состоянии находится 13. В отделениях реанимации мы наблюдаем 9 больных. В удовлетворительном состоянии 341 у нас пациент. Выписано 71, умерло 5 больных. Всего поступило образцов на исследование 27 013. Проведено исследований ПЦР-анализов это 26 147. Таким образом, за сутки было исследовано 1019 анализов. Количество контактных лиц по стране 7100. Из них близкие контакты, это контакты первой категории, 1417 находятся под нашим наблюдением. Контакты второй категории составляют 5683, они тоже находятся под нашим неусыпным вниманием. На обсервации по Кыргызстану находится 974 человека. Рахмат, эми мүмкүн болсо суроолорго өтсөк. Биринчи суроо, ушул учурдагы керектөөлөргө канча оорукана профилин алмаштырып, ылайыкташтырылды? Бүгүнкү күндө ушу COVID-19 инфекция биз жайылып, же болбосо мындай кеңири таркап кете турган боло турган деп пландарды даярдалганбыз. Буга даярдык көрүп, бүгүнкү күндө деген ушул койкаларды жанакындай ишке салуу боюнча деген бир 3 этапка бөлүнгөн мөөнөтү бар. Бүгүнкү күндө даяр турганы 850 койкага 13 оорукана деген даярдалган. Анын ичинде деген ушу 87 палатасы бар, жанакындай интенсивдүү түрдө дарылоо жүргүзгөнгө ылайыкташтырылган. Эгерде ушул 13 стационарыбыз жанакындай толо турган болсо, кийинки дагы 1315 резервде турган койкалар ачылып, анын ичинде 139 жанакындай интенсивдүү терапия жүргүзүлгөнгө ылайыкташтырган палаталар болот. Бул жерде бардык областтарда бул стационарлар даяр. Бүгүнкү күнү бүт керектүү муктаждыктар менен толук камсыздалып даярдалган. Кадровый жана составдардын баары белгиленип, бул ишке даяр бүгүнкү күнү. Рахмат. Сколько врачей и каких специальностей сейчас заняты непосредственно работой с коронавирусом? Здесь, значит, по 3 уровням поделены у нас. Здесь порядка 5500 медицинских работников на сегодня привлечены к прямым противоэпидемическим и профилактическим мероприятиям. Следующий вопрос. Общее количество аппаратов ИВЛ по Кыргызстану сколько уже имелось и сколько было закуплено с начала эпидемии? По стране 649 аппаратов ИВЛ, из которых на сегодня работает 365 аппаратов ИВЛ. На сегодня потребность в стране составляет еще 80 аппаратов ИВЛ, которые заложены на закупке в рамках проектов, которые сегодня работают с Министерством здравоохранения. Закуплено за вот это время еще 4 аппарата ИВЛ за счет фонда АСАФа и фонда Сороса, которые переданы в инфекционные стационары, в инфекционную клиническую больницу республиканскую. Один аппарат передан в Баткен, один аппарат в город Токмок и один аппарат передан в город Джалалабад. Саламаттык сактоо министрлиги коронавируска карата жарандарды тестирлөөдөн өткөрүү үчүн жеке менчик лабораториялар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Канча менчик лаборатория тестирлөөнү жасайт, алар күнүгө канча кишини тесттен өткөрө алат жана кандай шарттар менен? Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги ошол жеке менчик лабораторияларга коюлган талаптарды деген белгилеп маалыматтандырылган. Ошого жараша бул өтө жанакындай тартипте иштей турган шарт, анткени өтө жугуштуу
орнун козгоочу менен иштелет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанакындай бир республикада бирден бир чоң Банецкийдин лабораториялары бар. Ошолор менен бирдикте азыр мамлекеттик вирусологиялык лаборатория менен бирдикте иш алып барган тууралуу деген макулдашуулар жүргөн, договорлор бар. Ошого жараша ошо Банецкийдин лабораториясы мамлекеттик лабораториянын базасына деген жаңы лаборатория ачып, ошол жерге иш алып барууга даярдык көрүп жатат. Ушул жуманын бир аяк чендеринде бүт келе турган шаймандардын баары толук коюлуп бүтсө, ушул келе жаткан кийинки жумада өзүнүн ишин деген толук кандуу баштап калат деген ишеничибиз бар. Ал жерде толук шарттардын баары сакталып, толугу менен жанакындай бир көзөмөлдө туруп иш алып барат деп айта алам. Ошол тесттен бардык калоочулар өтө алабы? Ал акысыз болобу же атайын коюлган сумма барбы? Ал жерде деген шарттар бар. Анткени саламаттык сактоо министрлиги түшүрүлгөн план боюнча деген жанакындай бекер жасала турган шарттар да бар. Мындан тышкары деген жанакындай өз ыктыяры менен келип, каалоочуларга деген ошол жанакындай акы төлөп текшерип кетсе да боло турган шарттар бар. Гражданское общество уже не в первый раз инициирует сбор информации медучреждений, в которых отсутствуют средства индивидуальной защиты. Что мешает Минздраву проводить подобную работу? Судя по отзывам, нехватка колоссальная. Но это несколько, этот этап мы уже прошли, потому что у нас уже есть массовое поступление средств индивидуальной защиты за счет гуманитарных поставок. Мы закрыли большие потребности. На сегодня практически во все области направлены достаточное количество средств индивидуальной защиты. Кроме того, наши внутренние поставщики начинают уже разворачивать свои поставки, когда можно будет уже проводить закупки средств индивидуальной защиты каждой организации здравоохранения у нас в стране. Санитардык карантиндик посттордо иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин тамак ашы жана иш ордуна жетүүсүн ким камсыздап жатат? Бул жерден санитардык карантиндик постторду гана эмес, бүгүнкү күндө жанакындай карантин шартында турганда ар бир ушу ишке тартылып аткан мекеме уюмдардын баарына деген жанакындай транспорт менен камсыздоо маселеси коюлган. Эртең мененки жумушка алып келүү жана жумуштан кийинки убакта үй жактарына жеткизип коюу маселеси. Бул жерде жанакындай чоң компаниялар да бизге жардам берип, жанакындай микроавтобустарды да камсыз кылып, алып келип жеткизгенге бизге чоң жардам көрсөтүлүп атат.